Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Аллах Таалага чексиз мактоолор жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар айтабыз. Ажылык сабактары боюнча кезектеги чыгарылышыбызды баштайбыз. Сиздер менен урматтуу мусулман бир туугандарым, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп саламдашам. Эсиңиздерде болсо биз мурунку сабакта мабрур ажылык же болбосо кабыл болгон ажылык, анын амалдардын кабыл болуу шарттары деген темада сабак кылганбыз. Бүгүнкү сабагыбыз ошол кабыл болгон ажылык кандай болуш керек же болбосо амалдардын кабыл болушунун экинчи шарты бул ажылык туура болуш керек же ошол кылып аткан амалыбыз туура болуш керек же болбосо ошол жалпы эрежени, жанагы алтын эреже деп айтып аткан эрежени эсиңиздерге салып кетем. Бул амалдардын кабыл болушунун эки шарты бар. Биринчи шарты Алланын ыраазылыгы үчүн гана болуш керек, кандай гана амал болбосун. Ошолордун ичинен ажылык дегенбиз. Эми ошол мабрур ажылыктын экинчи шарты катары ал туура болуш керек. Башкача айтканда, Алла Тааланын буйругуна, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын көргөзмөсүнө туура келгендей болуш керек. Же болбосо шариаттын талаптарына туура келгендей болуш керек дегенбиз. Ошол шариаттын талаптарына туура келиш үчүн демек ажылык бул парз амал. Анын ичинен ошол демек ажылык туура болушу үчүн ажылык кимдерге парз болот? Кимдерге, кандай адамдарга ажылык парз болот? Бул боюнча шарият китептеринде Ханафи мазхабтагы алымдар негизги 7 шарт айтышкан. Ажылыктын кимдерге ажылык парз болот дегенде 7 шарт айткан. Ошол 7 шарт же болбосо 7 критерий кимден табылса, ошол адамга ажылык парз болот. Эгер ушул 7 критерий кимден табылбаса, ал адамга ошолордун ичинен бирөөсү деле табылбай калчу болсо, ал адамга ажылык парз болбойт. Башкача айтканда, көрүнгөн адамдын бардыгына же болбосо мен мусулманмын дегендин баарына эле ажылык кылуу парз боло бербейт. Биринчи ошол 7 критерийдин биринчиси. Демек ар бирибиз өзүбүздү карайбыз да, ушул демек менин мойнума ажылык парз болду болгон жокпу деш үчүн демек ушул өзүбүздү ошол критерий 7 критерийге салып көрөбүз. Биринчиси 7 критерийдин биринчиси мусулман адам болуш керек. Биринчиси мусулман адам болуш керек. Экинчи критерий, экинчи шарты ал балагатка жеткен болуш керек. Жаш балагатка жете элек наристелерге ажылык парз болбойт. Аларга милдеттендирилбейт ажылык. Үчүнчүсү акыл эси толук болуш керек. Акыл эси кемирээк, биз жана жиндилер башка деп коебуз. Ошол акыл эси толук эмес адамга ажылык парз болбойт. Төртүнчү шарты хуррия деп коет, эркин, азат болуш керек. Кул болбойт. Кулдарга ажылык парз эмес. Бирөөнүн кулдугунда жүргөн. Бул эми азыр бул критерий бүгүнкү заманга туура келбейт. Кудайыма шүгүр, бүгүнкү заманда кул ээлөөчүлүк деген нерсе жок. Адамдар бардыгы эркин, азат деп түшүнөбүз. Бул критерий мурдакы заманда эми кул ээлөөчүлүк доорго таандык десек болот. Мына ушул 7 критерийдин негизи айтылып айткан. Бүгүнкү күндө туура келе турганы 5 гана критерий бар. Экөөсү бүгүнкү күнгө туура келбейт. Азыркы айтылып аткандай, азыр эркин, азат болуш керек дедик. Кул болбош керек. Же болбосо аял болсун, эркек болсун, бирөөнүн карамагында ал бирөөнүн мүлкү болбош керек. Эркин болсо, азат болсо, ага ажылык парз болот. Жанагы ушул критерийлер толук болгондо гана. Анан бешинчиси ал-илму, илим. Ошол нерсени билиш керек. Ажылык парз болгондугун, парз экендигин билиш керек. Бул кимдерге? Бул дагы ошол бул критерий дагы азыр бүгүнкү күнгө ылайык келбейт. Бул критерий ошол мурда доорлордо
мусулмандардын өлкөсү өзүнчө болгон, анан Дарул Харб деп туруп кафырлардын өлкөсү, мусулман эместердин өлкөсү бөлөк болгон. Ошол мусулман эмес өлкөдө жашаган адамдар ажылыктын парз экендиги жөнүндө кабар жетсе, ошону ажылык парз экендигин билсе, ошону кабар жеткен болсо анан кийин парз болот деген да. Демек бул критерий дагы бүгүнкү күнгө туура келбейт. Бүгүн Кудайга шүгүр, жанагы ислам өлкөсү, анан жана жалаң кафырлардын өлкөсү деген бүгүнкү күндө жок. Бүгүнкү күндө баардык мусулмандар, мусулман эместер баары аралаш жашайт, ар кайсы өлкөдө аралаш жашайт. Экинчиден алганда кабар жетпей калды, ажылыктын парз экендиги жөнүндө кабар жетпей калды деш өтө кыйын. Мүмкүн эмес. Азыр 99,99% баарын эле ажылыктын парз экендиги жөнүндө кабар жетет да, интернеттен жетет, башка эл аралык байланыштар бар, башкалар бар. Кыскасы, ажылыктын парз экендигин утур телефондон дагы, телевизордон, башка нерседен көрүп турат. Ошондуктан бул эки критерий бүгүнкү күндө иштебейт. Андан кийинки критерий, демек биринчиси мусулман болуш керек, экинчиси балагатка жеткен болуш керек, үчүнчүсү акыл эси толук болуш керек, төртүнчүсү азат болуш керек, бешинчиси ошол эгерде Дарул Харбта жашаса, мусулман эмес өлкөдө жашачу болсо, аларга кабар жеткен болуш керек. Алтынчысы ажылык мезгилде болуш керек. Ажылыктын өзүнүн убактысы бар. Ошол убакытка туура келе тургандай болуш керек. Ошол убакытка жетип бара тургандай болуш керек. Ажылыктын убактысы качан? Ажылыктын убактысы Рамазан айы бүткөндөн кийин, Рамазандан кийинки Шаввал деген ай бар. Ошол Шаввал айынын 1-ден башталып, Шаввал айы толук 30 күн, Шаввал айы же 29 күн же 30 күн болот. Андан кийин Зулкада айы толугу менен, андан соң Зулхиджанын 10 күнү. Негизи 9,5 күн, 10 күн айтылат. Ошондо ажылыкка белгиленген, ажылык кылса боло турган күндөр 2,5 ай эсептелет, 2,5 ай, 2 ай 10 күн. Ошол күндөргө туш келип, ошолорго жетип бара турган, же болбосо алысыраак да болчу болсо, мурдакылар мисалы ошол күндөргө жетип келе тургандай, Меккеге жетип бара тургандай деңгээлде болуп чыкканда, мисалы Кыргызстандан же башка жерден мурдакылар ат эшек менен чыккан болсо, ошону эсептеп туруп чыккан. 4 айда жетсе, 4 ай мурда, ошол Шаввал айдан 4 ай мурда чыккандай болуп, жок эле дегенде Зулхижа айынын башында жетип келе тургандай болуп чыгышкан. Бүгүнкү күндө дагы ошондой. Демек, парз болуш үчүн ошого жетип келе турган деңгээлде болуш керек. Меккеге жетип бара тургандай деңгээлде, ажылыкка жетип бара тургандай деңгээлде болуш керек. Эгер кимде ким ошол жетип баруу мүмкүнчүлүгү жок болчу болсо, жана критерийлер ага толук болуп, калган критерийлер баардыгы толук болуп келип, ошол күндөргө гана жетпей калган болсо, ал адамга ажылык ал жылы парз эмес, кийинки жылга келиш керек болуп калат. Андан жетинчи критерий, жетинчи шарты ал-иститаа деп коет. Мүмкүнчүлүк. Бул мүмкүнчүлүк дегенде ажыга барып келе турган киши ажыга барып келгенге чейин жеп иче турган, тамак ашына жете турган жана улоосундан мүмкүнчүлүгү болуш керек. Же минип бара турган аты, мурдакы замандагы айтканда, минип бара турган аты, эшеги, төөсү, башкасы болуш керек. Бүгүнкү күндө ат, эшек, төө менен эмес, кала берсе өзүнүн жеке унаасы менен да эмес, бүгүнкү күндө замандын, учурдун талабы учактар менен, самолет менен ошол өлкөдөн Меккеге барып, кайра кайтып келе тургандай, ошол учактын жол киресине жете турган мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ошол болгон кезде гана ажылык парз болот. Эми дароо эле бул жерден суроо туулушу мүмкүн. Демек, инсанда ушул жогоруда айтылган 7 критерий табылса, же болбосо экөөсү бүгүнкү күндө иштебечү болсо, 5 критерий табылса, ошол замат эле ажылык парз болобу? Же болбосо ал адамдын байлыгынын деңгээли канчалык деңгээлде болуш керек? Мисалы сиздер жакшы билесиздер, зекет кимдерге парз болот? Зекет кимдин, мисалы койдун зекети бар, Койдун зекети качан парз болот? Bir kişide 40
кой болсо анан кийин ага 40-козу туулуп, ошол 40-козу туулганда зекет берүү парз болот, жүктөлөт ага. Бирок 1 жылдан кийин ошол замат бериш керек эмес. 1 жылдан кийин айланып келгенден кийин жанагы 40 койдун бирөөсүнү же болбосо ошонун акчасыны кедей кембагалдарга жана Куранда айтылган 8 түрдүү кишиге ошолорго ошолордун бирөөсүнө алып барып бериш керек болот. Зекет кылып чыгарыш керек болот. Уйдан от туз болот ушундай. Кыскасы бул биздин зекет биздин темабыз болбогондугу үчүн мен мисал катары гана айттым. Эми ажылыктын дагы ошондой нисап чеги барбы? Ажыга келе турган адамга парз болуш үчүн байлыгынын деңгээли канча болуш керек? Же болбосо жанагы жогоруда критерийде айтылгандай жол киресин тапса эле, жей турган тамак ашын тапса эле, ошого жете турган каражат тапса эле ага парз болобу? Жок, мындай. Бул ошол мүмкүнчүлүктү качан парз болоруну аалымдар китепте жазып калтырган. Ошолордун ичинде мисалы бирөөндө ошол Меккеге келип кете турган, жол киресине жете турган, тамак ашына жете турган акчасы бар. Башкача айтканда бүгүн азыр эми бул нерселерди ажылыкты, келип кетишин, тамак ашты, башка маселелерди баарын бизде Кыргызстанда муфтият уюштуруп атпайбы? Бүгүнкү күндө ошол муфтият чектеген чек ошол жол киреси, тамак ашына, анын керегине чектелген акча бар ушул. Демек, бүгүнкү күндө мисалы муфтият чектеген акча $4650, туурабы? $4650 деген сөз ошол келип кете турган учактын, билеттин акчасы, ал келип кеткенден ортосунда Меккеде, Мадинада жатакана, мейманкананын акчасы, жей турган тамак ашынын акчасы, Меккеде жана ибадаттарда жүргөндө, Мина Арафатта жүргөндө, Мина Арафаттагы чатырлар бар, ошол чатырлардын, кондиционердин, ал жерде кызмат кылгандардын, кыскасы баардык акчаларını бул жакта муфтият Саудиянын ажылык министрлиги менен келишим түзүп, анан тийиштүү башка мекемелер менен тамак аш маселесинде, учак маселесинде, жатакана маселесинде тийиштүү мекемелер менен, тийиштүү жактар менен келишимдерди түзүп, анан ошого жараша, келишимге жараша калькуляцияны чыгарып, жалпы баасын бекитип, анан ушуну айткан. Демек ошол акчасы бар адамга парз болобу? Жок, бул жерде кээ бир адамдарда ошондой акчасы бар болушу мүмкүн. Мисалы азыр бүгүнкү күндө $4650 болчу болсо, же $5000 деп коюңуз. $5000 акчасы бар адамга дароо парз болобу? Ал сөзсүз түрдө аткарыш керекпи? Анын мойнуна эгер аткарбай койсо күнөөкөр болобу? Жок, эгер ал карап көрсүн. Анын үй жайынан сырткары, ошол каражаты үй жайынан сырткары болуш керек. Башкача айтканда, бир адамдын үйү жок болуп турса, бирок колунда $5000 акчасы бар. Ага ажыга келиш парз эмес, себеби ал үй алыш керек. Мейли үйү бар, $5000 акчасы дагы бар. Дароо парз болобу? Жок. Ага ошол үйгө керектүү эмеректери, үйдүн мисалы эмеректер, мебели бар, башкасы бар, буга окшогон нерселер да болуш керек. Холодильниги бар. Андай нерселерди алса, ошол акчасы жетпей калчу болсо, демек ал адамга парз эмес. Үйү дагы бар, мебелдери дагы бар. Бирок балдарынын тамак ашына келип кеткенге чейин балдарынын тамак ашы ачка калбаш керек да. Алардын тамак ашына дагы жете турган каражаты болуш керек. Аларды мектепке алып барып келе турган машинеге дагы каражаты болуш керек. Ошолордун баардыгынан арткан, сырткары арткан болсо, анан кийин ошол адамга парз болот. Демек 5 критерийди. Мусулман болуш керек, балагатка жеткен болуш керек, акыл эси толук болуш керек, ажылыкка жетип келе турган убакытта мүмкүнчүлүк болуш керек. Андан кийин 5-инчиси мүмкүнчүлүк, бул келип кете турган жол кире тамак ашына жете турган мүмкүнчүлүктөр болуш керек. Эми дагы бир суроо чыгышы мүмкүн. Ошол каражатты адам өзү иштеп тапкан болуш керекпи? Кээ бирлерде ушундай суроо бар да, айтат, бул өзү иштеп тапкан болуш керек. Белекке берсе, аны менен барып келсе болбойт деген суроолор болушу мүмкүн. Жок. Бирөөдө Кудайга шүгүр, жатаканасы, жашай турган үй жайы бар, машинеси бар,
башка дүкөнү бар, башкасы бар. Бирок ал адамдын ашыкча жанагындай $5000 акчасы жок барып келгенге. Ал адамга парз болбойт. Бирок анын бүгүнкү күндө айрыкча Кыргызстанда балдары иштейт ошол. Кээ бир аталарды, энелердин Россияда иштегендер, Кореяда иштегендер, башкалары жөнөтүп атат. Ошолор балдары белек кылган болсо, же кээ бирөөлөр досторун жөнөтүп атышат, же бир туугандарын жөнөтүп атышат. Ошо башка бирөө белек кылса, ошол белек кылгандан кийин парз болобу? Ооба, эгер белек кылгандар болсо, аны менен ажылга келсе болобу? Болот. Белек кылгандардын белеги менен келсе болот, бирок шарт ошол ооз эки эле айтып койгондо эле парз боло калбайт. Ошол колуна тие турган ошол акчасы же болбосо сертификатын берип, ошол ишенимдүү болгондон кийин анан мойнуна парз болот. Мисалы бирөө жарым атасына, ата мен сизге ажылыкка жол киреңизди төлөйм, барып келесиз. Мен жөнөтөм сизди деп жөнөткөн болчу болсо, ал ошол айтканда эле парз боло калбайт. Ал адам күнөөкөр болбойт. Мен эми күнөөкөр болуп калдым, мен күнөөкөр болуп калбайын, бара албай калсам деп кычалат болбосун. Ал күнөөкөр болбойт. Качан ошол баласы сертификатын жасап берип, же болбосо жол киресин төлөп, азыр муфтиятына банкка төлөп баштадык, банкка төлөп, ишенимдүү эме болгондон кийин анан мойнуна парз болот ага. Ага чейин парз болбойт. Бирок келсе, парз болбосо да келсечи. Парз болбосо дагы келем десе, ал келе берет. Бирок парз болбосо да келе берген менен парз болгондон кийин келген айырмасы, парз болгондон жана критерийлер табылгандан кийин келбесе, ал адам күнөөкөр болот. Парз болгонго чейин эле өз эле ыктыяры менен мейил деп келе берген болчу болсо, анын ажылы кабыл боло берет. Бирок эгерде парз боло электе келбесе, ал күнөөкөр болбойт деген сөз. Жана критерийлер табылганга чейин келбесе, ал күнөөкөр болбойт. Андан кийин суроо, ошол адам жогорудагы критерийлер бардыгы, шарттар бардыгы бар. Бирок оорулуу болсочу. Оорулуу болчу болсо, ал оорулууну карайт. Оорулуу эгерде Мекке, Майдинага чейин барып келгенге жарабай турган оору болушу мүмкүн да. Басып барып келгенге, мисалы, 2 буту жок, же 1 буту жок, басып барып келгенге жарабайт, кээ бирлер өтө катуу оору менен ооруйт. Ал адамдарга ажылык парз болобу? Ал адамдар парз болот. Эгерде акчасы бар болчу болсо, кудурети жетип турган болсо, кээ бирлер ушундай болушу мүмкүн. Акчасы бар, байлыгы бар, бирок ден соолугу жарабайт. Ал адам башка бирөөнү жөнөтүш керек болот. Же болбосо жөнөткөн эмес болсо, анда осуят кылыш керек болот. Бул ал мойнундагы милдет ошондой. Башка бирөөгө осуят кылып коюш керек, балдарына айтып, эгерде мен ажыга башка бирөөнү жөнөтөм, аган жөнөтө албай калып, бул кокус бул дүйнөдөн өтүп кетчү болсоң, менин акчамдан акча берип, башка бирөөнү ажылыкка жөнөтүп койгула, же бирөөңөр барып койгула деп акчасын бөлүп коюш керек болот. Андан кийин жол коопсуздук маселеси бар. Жол коопсуздугу кандай болот? Жол коопсуздугу, мисалы, мурдакылар жолдо карышкыр, башка жанагындай жырткыч айбандар көп, ошолор жеп кетет экен, башка болот экен деген кабарлар болсо, аларгачы акчасы бар, ат эшеги бар. Мурда ушундай болгон да. Бирок жолдо же жырткыч айбандар көп, же болбосо жанагы адамдарды, мыкаачылар, жолдо жана баш кесерлер бар эмеспи? Ошолор бар болуп калчу болсо эмне болот десе, алар дагы жана оорулуу адамга окшош. Алар дагы андай болчу болсо, же ишеничтүүрөөк башка бирөөнү жөнөтөт, же болбосо осуят кылып, акчасын калтырып, эгерде мен өтүп кетчү болсом, жол аманчылыгы, тынччылыгы болуп калчу болсо, бирөө жараңар барып койгула, же башка бирөөнү ушул акчаны берип, ажылык кылдырып койгула деп осуят кылыш керек болот. Андан кийин эгерде түрмөдө же башка жакта болуп калсачы, же болбосо ошол өлкөдөн чыкканга мүмкүнчүлүгү жок болуп калса, мисалы бүгүнкү күндө өлкөдөн
мамлекет тыюу салып койгон кишилер бар. Өмүр бою өлкөдөн чыкпайсың дейт. Же болбосо 20 жыл, 10 жыл өлкөдөн чыкпайсың, же болбосо түрмөдө. Бирок акчасы бар. Жанагы калган критерийлер бардыгы туура келет. Кудурети бар, мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде түрмөдөн чыкса эле же мамлекет өлкөдөн чыкканга уруксат берсе эле бара турган мүмкүнчүлүгү бар. Болгону жана тыюу бар. Андайлар кандай кылат? Алар дагы ошол оорулуу киши сыяктуу же башка бирөөнү жөнөтүш керек. Же болбосо эгерде каза болуп калчу болсо, башка болчу болсо, ал ошол акчасынан сөзсүз түрдө ажылык кылдырыш керек болот башкага. Ошого кошумча анан аял кишилердики. Аял кишилерге махрам кошумча шарт болот. Бул кошумча жанагы 5 критерий же болбосо 7 критерийге кошумча аял кишилерге ушул махрам болушу керек. Махрам деген сөз коштоп бара турган же күйөөсү же болбосо махрам болуш керек. Бирге барыш керек. Ажылыкка барганда аял киши өзү жалгыз барса болбойт. Ханафи мазхабта өзү жалгыз аял киши ажылыкка эле эмес, бул өзү негизи сапарга дагы ушундай айтылат. Ушул жерден кичине түшүнүктөр түздөп кетиш мүмкүнчүлүктөр бар. Себеби кээ бирлер түшүнгөндө ушуну түшүнүп алат экен. Ажылыкка же умрага гана махрам керек болот экен, же күйөөсү менен барыш керек экен, башка жака барса боло берет экен деген түшүнүк болушу мүмкүн. Жок, андай эмес. Өзү негизи бул махрам аял киши сапар аралыгына сапарга чыкканда 3 күндөн ашык жолго 3 күндүк жолдон ашык аралыкка же болбосо бүгүнкү күндө муфтиятта бизде бекитилген аралык 120 километр. 120 километрден ашыкча жерге сапар кылам десе, анда аял киши сөзсүз түрдө же күйөөсү менен же болбосо махрам менен. Махрам деген сөз аял кишиге нике кыйса болбой турган, никелешсе болбой турган тууганы, баласы, же иниси, агасы, тайкеси, же жанагы эмчектеш бир тууганы, ал дагы махрам болуп эсептелет. Ошондой эркек киши менен кыскасы махрам болго турган, нике жүрбөй турган кишилер менен ажылыкка барганда да ошол шарт бар. Эми кээ бир учурларда умрага келип атат. Умрага чыгып кетип атышат, аялдар, кээ бир фирмалар боло берет деп алып кетип атышат. Ал фирмалардын негизи алып барып аткандыгы же кээ бир ажы башчылар боло берет жүргүлө деп алып кетип аткандыгы, ал Ханафи мазхабта эмес, Шафии мазхабта ишеничтүү аялдардын коштоосунда ошолор менен бирге барып келсе болот деп, эгерде жол ишенимдүү болсо, эч кандай проблема болбосо, анда ишеничтүү аялдардын жамааты менен барып келсе болот деп, бүгүнкү күндө жеңил элем самолет менен учуп 5-6 саатта жетип каласың. Ал жерде аялдар менен чогуу жүрөсүң, таваф кылсаң да, башка кылсаң да аялдар менен чогуу жүрөсүң. Ошон үчүн силерге махрам болушу шарт эмес деген үчүн келип кошулуп келип атат. Анан аны кээ бир алымдар жок, ал күнөө болот, арам болот, башка болот. Жок. Бул жерде эки бөлүп карашыбыз керек. Ажылык, умра башка маселе. Аял кишинин махрамсыз, күйөө жок же болбосо махрамы жок сапар кылганы башка маселе бул. Аял киши кайсы нерсеге күнөөкөр болуп атат? Ошол сапар кылгандыгы үчүн күнөөкөр болуп атат. Ажылыгычы, ажылыгы дурус, ажылык кабыл боло берет, Кудай буйрса. Себеби ажылык башка маселе. Бул өзүнчө ибадат. Умра башка маселе. Умрасы Кудай буйрса кабыл боло берет. Болгону ал аял киши күнөөкөр болгону ошол күйөөсү жок же болбосо махрамы жок сапар кылгандыгында. Эми маселе жаралат кээ бирлер, бул эми кошумча маалымат катары. Демек, аял киши Саудияда Меккеге жакын жашагандар болсочу, болот анда. Меккеде жашаса, же Меккеге жакыныраак бир күндүк жолго. Ханафи мазхабта негизи Абу Ханифанын пикиринде бир күн, бир түндүк жол, бир суткалык жолго аралыгы. Башкача айтканда 50 километр, 60 километр, же болбосо 40 километрдин тегерегинде болчу болсо, анда ажылык кылса да боло берет, умра кылса да боло берет. Анан дагы бир түшүнүктү түздөп кете турган нерсе, кээ бир алымдар же кээ бир ажы башчылардан укканыбыз ушундай.
Э, Меккеге келгенден кийин дагы, умрага келсең дагы, ажыга келген болсоң дагы, Меккеде гостиницада, күйөөң гостиницада калып, жатаканада, мейманканада калып, аял кишилер өзлөрүнчө барып таваф кылса же болбосо кошумча умралар жасаса, анда да болбойт экен, сөзсүз түрдө күйөөсү коштоп жүрүш керек экен, башка деген түшүнүктөр да жок, андай эмес. Меккенин ичине келгенден кийин, Меккеде мисалы күйөөсү менен же болбосо махрам менен ажыга келген болсо, кошумча умра жасаш керек болчу болсо, аял киши өзү жалгыз же башка аялдар менен, кыскасы жанагы күйөөсүнүн коштоосуз эле же махрамынын коштоосуз эле кошумча умраларды жасаса Меккеде туруп, же болбосо тавафтарга, намаз, Мекке харам мечитине намазга же базарга барса болот. Дурус эле маселе. Андан кийин дагы бир суроо жаралышы мүмкүн. Аял киши эгерде күйөөсү же күйөөсү каза болуп калып же күйөөсүнөн ажырашып кетип иддада болуп калсачы, иддада болгон кезде дагы аял киши сапар кылганга болбойт. Ошон үчүн ажылыкка жана умрага жөнөгөн аялдарга ушул нерсе шарт болот. Кошумча шарт катары, кошумча критерий катары ал аял иддада болбошу керек. Же башкача айтканда, күйөөсү өлгөндөн кийинки жанагы аза күтүү деп коет го, күйөөсү өлгөн аял 4 ай 10 күн, же болбосо ажырашып кеткен аял 3 ай, ушундай ажылык, ошол мезгилдерде ажылыкка барбаш керек болот. Бирок парыз болмойюнда илинип турат. Эгерде махрамда болуп калса, андан кийин жана ылайык келип калчу болсо, махрам табылган башка критерийлер болгон учурларда же иддасы бүтүп, ошол азасы бүтүп, андан кийин ажылык кылса же умра кылса болот. Аллах таала сабактарыбызды пайдалуу кылсын, өмүрүңүздөргө береке берсин. Кудай буйрса, кийинки сабактарыбызда ажылыктын амалдарын өтөбүз. Эмнеси парыз, эмнеси важип, эмнеси сүннөт, ушулар жөнүндө сөз кылабыз. Ага чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аман эсен болуңуздар.